Балдар биздин келечегибиз. Андыктан аларга ар тараптуу колдоолор керек. Биринчи үн балдарды коргоонун күнүнө карата Ноокат районунун аймагында бир катар иш-чаралар жүз берди. Аталган майрамдык аземге Жогорку Кеңештин вице-спикери Төрөбай Зулпукаров катышып, атайын балдарга арналган куттуктоосун жолдоп, белек бечкектерин берди. Урматтуу биздин келечегибиз болгон балдарыбыз, урматтуу ата-энелер, биринчи бүткүл дүйнөлүк эл аралык балдар күнү менен чын жүрөктөн мен сиздерди куттуктайм. Биздин сүйүктүү балдарыбыздын күлкүсү бул ата-эненин бактысы да. Ошондуктан ата-эненин балага болгон сүйүүсү бул чыныгы, таза, тунук сүйүү. Дайыма биздин балдарыбыздын жүзүнөн күлкү кетпей, элибизде тынчтык болуп, мамлекетибизде өнүгүү болсун. Рахмат. Дагы бир жолу баарыңыздарды байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул күнү балдардын эл аралык күнүнө арналып, Зулпуев айыл аймагында 90 орундуу балапан балдар бакчасы ачылды. Бакчага барганга ак эткенден так этип күтүп отурган элет балдар үчүн жагымдуу окуялардан болду. Анда Төрөбай Закирович баштаган жергиликтүү жетекчилер жаңыдан ачылган бала бакчанын шарттары менен таанышып, мындай калкка кызмат кылуучу социалдык багыттагы объектилердин көбөйүшүнө ар убак колдоолор болоору белгиленди. Биз балдарыбыздын келечегин ойлой турган болсок, эгерде мекенибиз чындап сүйө турган болсок, биздин келечегибизге инвестиция кылбасак, анан кимге инвестиция кылабыз? Мен өзүм дагы пландаштырып койдум. Кудай буйрса келечекте мындан дагы көбүрөөк көңүл бурганга аракет кылабыз. Ноокат районунда Кудай буйрса дагы көптөгөн балдар бакчасын ачууга мисалы үчүн пландаштырып койдук. Ар бир айыл өкмөт боюнча келечекте балдар бакчасы ачылат. Ата-энелерибиздин бул кубанычы деп мен ойлойм. Айылыбыздагы бала бакчанын аздыгына байланыштуу биз өкмөттүн ишинде иштеген ата-энелер аябай кыйналчу элек да. Балдар күнүнө ачылган бала бакчанын ачылышына аябай кубанып жатабыз. Балдар бакчасынын кызыл тасмасын кескен соң эл өкүлү Кыргыз Ата айыл аймагынын Борку айылындагы аялуу катмардагы үй бүлөөдөн кабар алды. Анткени буга чейин ар кайсы жерде жашоо кечирип келген Көз Азиз Сатыбаев Ашимжанга жаңы үй түптөө үчүн пайдубалын баштап, үйдү толугу менен жакынкы аралыктарда бүткөрүп берерин ырастады. Садака нерсени жасаса дейт. Пайгамбарыбыздан бир жакшы хадис бар да, оң кол менен бергени сол кол көрбөсүн деп. Эгерде бир адамдын жеке өзүнүн мүмкүнчүлүгү жетпеген болсо, аны башка бирөөлөргө жеткирүү үчүн, башка бирөөлөрдү дагы соопко чакыруу үчүн мынтип жарыялап койсо боло берет. Бул мисалы үчүн ошол Бакара сүрөсүндө келет, Куранын аяттарында. Ошон үчүн бул жарыя ниетинде. Эгерде ушул жерге жардам берем дей турган балдар болсо, Кудай буйрса бул нерсени баягы өзүңүздөр кошулуп жардам берип койсоңуздар болот да.
ошол аймактан чыккан чыгаан инсандардан болгон эл уулу Төрөбай Зулпукаровдун мындай демилгелүү иштерине карапайым үй бүлө ыраазычылыктарын билдиришти. Burun hem uşul atabızın üyünde yaşadık. Ananın uşul çekti, uşul aile hükümetimiz bizge çek kılıp vergenden beri üy salışma mümkünçülüğümüz bolmay жүрдü da. Ananın uşul demilgenin başçısı olan şu Төрөбай Зулпукаров, anan keyin uşul beş akabız, terelekalarız, çoğul şular başta şu üydü salip verip ötedi. Şularga rahmat, şul tilek maksatlarına jete versin ama rahatsızlık bildiremiz. Şulama ondan kalsam ne eli jurt, tuğam yok, malak ödegen barken şularga da rahmat, şular jardam verip başta bütürüp vereriz yaşadık. Андан ары вице-спикер өзү көзөмөлүнө алган Ак Булак айылындагы Давыдовдордун үй бүлөсүнө өткөн жылы курулушу башталган заманбап толук шарты бар үйдүн бүткөрүү аземине катышты. Анткени бул үй бүлөдө бир эмес 3 баласы тубаса майып төрөлгөн балдарды эне күн-түн аргасыз коша азабын тартып келет. Аны туйган эл өкүлү 15-16 жашар баспай калган балдарды оңой ары-бери жылдырып, жуунтууга шарт жагдайлуу үйдүн бүткөрүлүшүнө тикеден-тике колдоо көрсөтүп, мынтип тез арада пайдаланууга берилип отурганына кожойкенин кубанычы чексиз. Бул балдарыбызга жардам сурап, көп жерлерге кайрылдык. Мына өзүбүздүн акимчилигибизге, айыл өкмөтүнө, Ош шаардык мэриясына, жогорку кеңешке чейин кайрылдык. Жакшы жыйынтыктар чыкпай атты да. Көп жерлерге кайрылдык, жыйынтыктары жакшы болбой атты. Кийин кызым, экинчи кызым Элнура Төрөбай Закировичке өзүнүн атынан жазып, мен ушундай бир туугандарым ушундай эле жардам берсеңиздер деп катартылуу кайрылып, жолугуп, сүйлөшүп эме болгон экен эле. Төрөбай Закировичке азыр дагы миң мәртебе ыраазычылыгымды айтамын. Келип, ушул үйдү демилге көтөрүп баштап, бизге эже ушун жардам беребиз, ушундай деп өтө жакшы көп жардамдарын берди. Бул үйүбүз баштал электен мурун дагы эле жардам берип жүргөн эле. Рахмат, ыраазычылыгыбызды айтып түгөтө албайбыз. Балдарыбыз үчүн, өзүбүз үчүн эң жакшы болду. Шарты бар, мына заманбап үйлөрүбүз биз үчүн кыйынчылыктар кыйла жеңилдеди, айрыкча мен үчүн. Эске салсак, 3 майыптын эжеси апасынын жүгүн жеңилдетүүнү көздөп, жараксыз абалдагы үйү урап түшөрдө эл өкүлүнөн жардам сурап, өткөн жылы кайрылып, ал массалык маалымдоо каражаттары аркылуу берилип турган. Мындайда дароо кол кабыш кыла койгон эл оонунун жардамынан кыйынчылыктар артта калды. Эми болгону балдардын ден соолугун тилешет. Ата-эненин балага болгон сүйүүсү эң таза, тунук жана түбөлүктүү десек биз жаңылышпайбыз. Бир үйгө бир чоң бакыт же болбосо бир үйдүн чоң бир жашоосундагы эң чоң өзгөрүүлөрдүн бири болуп отурат десем мен жаңылышпайм. Эжебиз көптөгөн мамлекеттик органдарга кайрылды. Мамлекетибиздин бюджети жетишпегендиктен чечи берүү мамлекетте билесиздер кыйынчылыктар болуп калды. Көптөгөн кыйналган үй бүлөлөр бар. Бирок кайсы бир ошолордун ичинде бир үй бүлөнүн бактысы ачылып отурат десем мен жаңылышпайм да. Бир окуяны айтып кетейин. Бир үй бүлө бар экен. Ал үй бүлөдө бир күн ошол колунда жок экен, эт бышып атса, анан кийин кошунасы кирет дагы, баягы кошунасынын баласы. Ошол эттен кошо жешти каалайт да. Анан кийин негедир ошол үй бүлө ошол этти жанагы балага бербей, өзүнүн балдарын эле курсагын тойгозуп коет. Анан кийин айтат, баягы бала таарынып, бизден анча-мынча бирдеке сурап турат эле. Булар ушул бир тиштем ушул этин дагы бизге аяды деп атасына барып арызданат. Атасы кошо кирет. Кирип, кошуна, эмне сенин колуңда бир акча пайда болуп калдыбы? Senin kolunda ne? Bugün tamak payda olup kaldı o. Benim balam kirse, baldarın bağrına etten berip atıpsın. Uşağa bir tiştem et berip koysan, eşteke ol koydulan ko. Bizdele sana kişine kayırlışıp durat lek.
sen kolunda yok ele. Bирок uşu nerseni sen жасабапсың. Bul to'g'ri emas dese, bayağı qo'shna uy bile çındığında kolunda yok. Anan keyin bayağı bay uy bilega aytat. To'g'ri deydi. Sizдің balаңызға men bul etni bergenim yok deydi. Emni üçün degende bul et pişirilgan tamak. Sizдің balаңız üçün aram ele. Menin baldarım üçün adal ele deydi. Qanday senin balаңа adal bolat da men balama aram bolup bolat. Men bugün sizden surandım, ança-munça jardam berdiniz. Daima suranu men üçün uyat boldu. Anam bugün baldarım tamak tapпай özündörün jogotup ança-munçасы uşul ölüp kalabı degen bir korkunuç boldu deydi. Oşon üçün baldarımdın ırıskısın izdep, Kudaydan tilep uşul köçöge çıktım. Çıksam saydın jeginde bir жаңы ölgön, aram ölgön. Bir uydun eti jattır deydi. Anan kine Allah'ım baldarım ölüp kalbasın dep men üçün uşul et aram ölgön uydun eti adal boldu. Baldarımdan uşul kursan toğozu üçün. Uşunu ol bergeline dağı razımın dep oşonu bir toyum bir tamaka jete turgan kılıp kesip alıp büyüme alıp geldim deydi da. Alıp geldim deydi. Oşonda bayağı tamaktanan baldarıma jedirip atsam sizдің balаңыз geldi deydi. Bul aram ölgön uydun ettiler deydi. Sizдің kolunuzda bar bayadamsız deydi. Oşonda koşnası da imandı kişi eken emni üçün uşunday problemalardı men üçün aytpaysın. Aytsaң men uşu jardam beretilem go dese men uyaldım deydi. İmandı uyalar çındığında. Oşonda bayağı koşnası balasını jönötetken bar üydögü bayağı menin acıga bara turgan akşamda alıp geldi. Menin koşnalarım açkaçılıktan öleyin dep atsa, men akşamda çoğultup alıp acıga dayarladım. Ya Allah'ım adamdın jürögün, adamdın köngülün tavaf kıldım, men acımdı kabul kıl dep oşol koşnasını aylanıp 7 jolu deydi. Anan acıga bara turgan akçaсын koluna karmadı deydi. Anan acıga barıp gelgenlerдің bari al kişini göröt. Oşol jerde Kabada jürgönünü göröt, Safa Marvada jürgönünü göröt. Anan keyin oşol Arafat'ta dua kılıp atkanını göröt. Ya acım siz barıp gelip kaldınız bir de bana kaylaş öğret. Yok men barganım yok. Biz sizde Arafat'ta dua kılıp atkanınızdı gördük ele demiş. Oşon üçün adamdın köngülü bardık neselerden büyük. Peygamberimiz özü Madina şahrına getip otkanda aytat. Kaaba deydi, sen kanday nurlusun. Kaaba, sen kanday ıyıksın. Kaaba, sen mağa şunçalık jakınsın. Bирок bir adamdın köngülü senden ulug'uroq dep aytkanda. Oşoning üçün biz bugün bir ejebizden uşul özüңүздөр көрүп atасыздар, kızdары menen baldarını uşul köngülünü көтөрүп atабыз. Улуу iş kılıp atabız. Mundayça aytkanda, munday sooп iş barыңыздардын өмүрүңүздөрдө bir gana жолу болушу мүмкүн да. Бирок ошого biz sizler menen себепчи болуп атабыз. Oşoning üçün biz üçün kebirleri üçün kişinele teyim bolup kalışı mümkün. Kebir çoğun biznesmenler üçün çöntөгүнө bir tasir berбей turgan bir bayağı akça karajatı bolup kalışı mümkün da. Bирок бүгүнкү эжебиздин мына көңүлүн көтөргөнүбүз бул ачылык менен барабар нерсе экен жогоруда айтылган баяндар айтып турат да. Бул саамалык биринчи эмес. Мындай аялуу катмардагыларга буга чейин да үйлөр курулуп берилгендиги жана мындан кийин да кайрымдуулук иштери ар убакыт тынымсыз жүргүзүлө берерин эл өкүлү өз сөзүндө баса белгиледи. Кудай буюрса мындай иштер дагы боло берет. Бул өз негизи артында саясат жок. Негизинен бул эми
Her bir jarandın negizgi bayağı at olduk farza, je bolbosam ıymanduğunun sadakası desek biz tuğra olur. Mekendi süyü bul imandan dep atpayız. Çınıgı mekençilik kişi özünün jaşlagan işi menen mekenine bolgon süyüsün bildiriş gerek da. Men oylayım, uşul bugünkü күнгө жардам берген har bir bizdin jigitlerimiz bu mekençil çınıgı Kırgızstan'ın patriotları dep men eseplayım. Thirsty as a desert space.